Siz dagы мындан кийин акчаңыздын болооруна, акча табарыңызга чечим чыгарыңыз. Ниет кылып атам, үй аларыңызга чечим чыгарыңыз. Кантип чечим чыгарыңыз? Болду, мага ушул үй керек, үй бол. Кантип болот экен деп сомнение киребиз. Болду, үйүм бар. Ушундай деп каалап жазасыз, чечим чыгарасыз. Чечим чыгаргандан кийин эмне болот? Андан кийин кубулуштар болот, байкайсыз. Ачык болосуз. Мен билбейм, бирок ошол болот, ушуну кылам, ошону дегенде күнүгө эмне болуп атат байкайсыз да. Ошентип жашап кетебиз, тагдыр жашообузда бирдемелер болот сөз. Аны мен каяктан билем? Мен буну түшүнгөндөн кийин биз досум экөөбүз биринчи бизнеске баштап атканда Кытай досум экөөбүз $1000 иштей беребиз, $1000 максимум. Анан мындай бүт эле кичине иштер кылтабыз да, эмечи. Анан досум айтат, Максат дейт, давай чечим чыгаралы дейт. Мындан кийин $10.000 ылдыйына иштебейли дейт. Анан макул, парукам $10.000 ылдыйына иштебейм деп чечим чыгаргандан кийин 3 saat өтпөй бир сделка болду. Таныштын танышы бир товар алды. Ровно $10.000 эме болду да, сделка болду. Анан кызык жагы ошондой нерсе аябай көп болуп. Анан буну мен изилдеп, бул акасы ушундай бир закон бар турбайбы деп, анан жыйынтыкка келдим. Ошон үчүн сиздерге айтарым, сиздер бир нерсе каалаганыңыздарда чечим чыгарыңыздар, подтверждение бериңиздер.